келип каларбы? Мен магазинде отурган болчумун да. Ал бул мен карындашым аты Созай. Жүрө эле билбейм ал. Бемакамды көрсөтөм, аккордеонумду көрсөтөм, баскыла. Жүрүңүздөр. Жанасылар ки баскан электр. Саламатсыздарбы? Жанасылар ки бастан кардап берели. Формаңызды кийиңиз. Мен биякта эмак ойнойм, күндө муну атам мага алып берген. Кээ бирде ойногондо мен вообще билбечүмүн, аны атам мага көрсөткөндө үйрөнүп алгам. Биякта атамдардын дипломдору турат, сүрөттөрү турат. Ямаканы 6-7 жашымда үйрөнгөм. Мен да өзүм чыгарып коем, кээ бирде аз деле чыгарып берсем болот да. Менин мындай апам бар, менин мындай атам бар. Өзүм оюмдан чыгара берем, чертип эле. Ошентип чыгарып анан кээ бирде башка ырларды үйрөнөм. Ушул көп эле атам ушул ырларды ушактан жазды, ушул ямакадан. Бияктарда атам ютубта диплом бүтүп барып ушакта турат. Күндө съемкага чыгып атам, мектепке деле барбай калдым, съемкага чыгып атам. Ошо кечеонда съемкага келген болчу, бүгүн силер келип атасыңар. Кубанычтамын, алып барып чогум келет аябай. Жанасылар эке болбойсузбу? Азыр. Баратам. Мен атым Мерасыл, 9 жаштамын. 7 мектепте окуйм, 3 класста. Мен негизи жарамазан айткым келген. Атам айтканда ошолорду жаттагыла деди. Ошолорду жаттап, Жарамазанга чыккан аны элдин баары тартып, Инстаграмга чыга баштады, ТикТокко чыга баштады. Ошентип анан популярный болуп баштадым. Биринчи ырдап чыкканда башка эле сезимдер келген, уялгам. Анан ушинтип бара 2-3 күндөн кийин эле уялбай өзүмдүн колуман мындай жаңы колдордон мындай тиги буткача өзүм чыгара баштадым. Анан кийин башкачаларды чыгара баштадым. Ырдаганда байкелерде деп сураганда мен аябай кубанып кетем. Ошентип эле берилип кетем да музыкага, аябай берилип кетем. Бөлүп көзүм жоголом, эмне кылып атканымды өзүм билбей калам. Машинага отурганда эле сулар агат демей калдым. Кабиналарга киргенде аябай тедеп кетсем, салфеткала чыгам. Сунун боюнда шерине, орусчалардан эле билем. Өзүм эле чертип кеткем. Атам бир жолу көрсөткөн. Мындай чертесиң үйгө барып, чаап отуп, аракет кылып чаап үйрөнүп кеткен. 4-5 саатта отурдум дейм. Муну өзүм оюман чакыргам. Анан бизди ютубтан көрүп, бизди чакырды любой жерге. Ала Тоо, Арас жерге барабыз. Кандай экен анан элге таанылып ырдап баштаган?
Мага аябай жакты, элге таанымал болгон. Эмнеси жакшы экен? Мындай өтүп бараткан жерден балдар сүрөткө түшөт, дайыма түшөт. Ош базардан келатып деле сүрөткө түшкөнүм бар күн менен. Классташдарымыз башка класста деле айтып атат. Мен сени телевизордон көрбөдүмбү? Эртең 9-да жүзө бир болду деп эле. Жаңгыры жайт, көңүлүм ачылбай, ак сулуу кызды издесем табылбай. Сонун боюнда сени көргөнмүн, шашып баратып сени көргөнмүн. Тек. Бул делбиримди мама аябай жакшы алды. Мама чертип берем деп үйрөнүп аны чертип азыр үйрөнүп калып чертпейин ана эмесе. Мага жаккан нерселер атам Нурлан Насиев, Нурмат Сатыров ушулар жагат. Орусчалардан көп жагат. Мама деген жагат. Только мама лишь она ждет тебя всегда. Снова день, снова ночь. Пошли прочь в эту ночь. Дегенди билесизби? Бир жолу базарда кетип баратканбыз. Кетип барат эле мамам кармап кетип атам кой берип туруп кармасам кетип баратам. Карасам мамам эмес башка эле орус экен. Чурка барып дагы кармасам башка экен. Мамамды издеп таба албай анан чурка барып карасам мамам келип уф деп кармап туруп. Ошондой болгон. Анан урда ойнотуп футболго голго тепкем, анан сүйүм кетип Роналдо сүү десем артыма карасам деп бутума кирип кетти. Мына жака киргенде анан дары жазып берген. Сен негизи чоңойгондо ким болгоң келет өзү? Кайсы кесиптин ээси болгоң келет? Президент болгоң келет аябай. Президент анан алып барып болгоң келет. Элдердин көйгөйүн чечким келет. Көп базарлар салам. Автоном бутпан чыгарам. Мен базарларга барганда пипилеп же авария болуп кетейин дейт. Анда эле жакпайт. Көп базар салсаң астан болот, ошол жерде адамчы. Аябай көп болгон жакпайт мага. Тыгылыш болуп эле. Жайлоопсу кетпесе, жардырап кымыз ичпесе, ошол да толуу кыргызмын. Атактап кыркырда жылкына кишенеп, казанда турбаса бышканет, ошол да